Саламатсыздарбы? Электрондук поштага кайрадан кирип кат жазуу үчүн Chrome'да ачабыз. Edit адрес деген жерге mail.ru деп жазабыз. mail.ru. Ушундай болуп mail ачылат. Эми почтабызга кирүү үчүн сол жакта почта деген жазууну басабыз. Бассак бизден ушундай болуп логин деп чыгат. Логин деген жерге почтабыздын логинин жазабыз. Мисалы insan.1988 оң жагынан тандайбыз. Кайсыдан ачканбыз? Mail.ru, Inbox.ru деп биз List.ru'дан ачканбыз. List.ru'ну тандайбыз. Андан кийин продолжить дегенди басабыз. Пароль деген чыгат. Пароль деген жерге паролубузду жазабыз. Паролду жазып, андан кийин войти дегенди басабыз. Войти дегенди бассак, биз почтабызга киребиз. Жүктөлүп атат. Почтабыз ушундай болуп ачылат. Бул жерден оформление тема дегенди жаап салсак да болот. Ал үчүн X'ти басып койсок жабылат. Мына биз бул азыр входящие деген папка ачылып турат. Биздин почтага келген каттар. Эми биз бирөөгө кат жаза турган болсок, анда входящие деген жазуунун оң тарабында ручка карандаштын сүрөтү турат. Ошону басабыз. Ошо карандашты бассак, бизден ушундай терезе чыгат. Кому деген жерге кат жаза турган адамыбыздын электрондук поштасын жазабыз. Мисалы insan.80@bk.ru деп жазабыз. Андан кийин тема деген жазуунун астында инсан деп турган жерде чоң 4 буштуктун ичине каттын мазмунун жазабыз. Мисалы салам, кандайсың деп. Эгерде биз бул катка кандайдыр бир файлды кошо жөнөтө турган болсок, анда тема деген жазуунун оң тарабында скрипканын сүрөтү турат. Ошо скрипканын сүрөтүн бассак, бизден ушундай болуп көрүнөт. Файл жүктөш үчүн с телефона дегенди басабыз. Бассак, төмөн жактан выберите действие деген чыгат. Ал жерден файлы дегенди басабыз. Бизден ушундай болуп чыгышы мүмкүн. Мурда ачылган папка чыгып атат. Эгерде бул жерден оң сол жагындагы 3 сызыкты бассак, бизге телефондун памяттары көрүнөт. Galaxy A10s деген телефондун өзүнүн памяты, бакыт деген флешка. Андан кийин эгер сүрөт кошо жөнөтө турган болсок, галерея деген басып, сүрөт тандап жөнөтүп койсок да болот. Мен документ жөнөтүү үчүн мисалы флешкага киребиз. Бул жерден папкалардын ичинен керектүү файлды табабыз. Мисалы документке деген папкага кирейин, андан кийин педагогика деген папкага кирейин. Бул жерден адам деген эмне деген файлды жөнөтөйүн. Ошону тандап коебуз. Жүктөлө баштады. Мына жүктөлдү. Жүктөлгөндөн кийин төмөн жакта отправить дегенди же өйдө жактагы отправить дегенди басып койсок да болот. Отправить дегенди бассам, биздин катыбыз кетти. Ушундай кылып катты жөнөтүп койсок болот. Эгерде входящие деген жазуунун сол жагында 3 сызыкты баса турган болсок, бул жактан толук меню чыгат. Мына входящие дегенди бассак, келген каттар көрүнөт. Отправление дегенди бассак, кеткен каттар көрүнөт. Мына андан кийин черновики, спам, корзина дегенди бассак, өчүрүлгөн
каттар ушул корзинага келип түшөт. Корзинаны тазалап койсок да болот. Ушундай кылып иштесек болот.